33 жаштагы Асель Садырова азыркы тапта өлкөдөгү эң жаш мектеп директору. Ал Борбордогу номер 55 жалпы орто билим берүү мектебинде мүдүрлүк кызматты аркалап келе жатканына 2 айдын жүзү болду. Садырова мектеп директорлугуна талапкерлердин сынагынын биринчи айланпасында 70% суроого туура жооп берип, жеңүүчү деп табылган. Жаш жетекчи коллектив аны жакшы кабыл алганын айтып, алдыдагы пландары менен бөлүштү. Билим берүү сапатын жогорулатыш керек, менин оюмча. Биздин мектепте дагы, бул мектепте дагы ошол маселе турат. Билим берүү сапатын жогорулатыш үчүн биринчиден кадр маселесин чечиш керек. Аттестациядан өткөн, жогору билимдүү, жакшы адистерди, жакшы мугалимдерди мектепке чакыруу жана азыркы заманга байланыштуу жакшы заманбап балдарга кызыктуу болгон көрсөтмөлүү техниканы колдонуп ошолору техника аркылуу сабактарды көргөзүш керек, көрсөтмөлүү сабактарды көргөзүш керек окуучуларгачы. Анан ата-энелер менен тыгыз байланышта болуш керек. Ата-энелер мектебин ачыш керек. Билим берүү жана илим министрлиги Бишкекте өткөн директорлор сынагынын экинчи айланпасында 15 мүдүр жеңишке жеткенин жарыялады. Шаардык билим берүү башкармалыгы 3 жумушчу күндүн ичинде сынактын жеңүүчүлөрүн директордун кызмат ордуна дайындайт. Борбордо дагы 5 билим уясынын жетекчисинин орду бош турат. Билим берүү министрлиги мектеп директорлорун тандоонун 3-чү айланпасы жарыяланганын кабарлады. Сынакка катышуу үчүн талапкер документтерди 27 октябрдан 14 ноябрга чейин тийиштүү облустун электрондук дарегине жөнөтүшү керек. Документтер өз убагында тапшырылбай же толук берилбей калса, талапкер сынактан четтетилет. Министрлик сынактын 2-чи айланпасы 22 октябрда аяктап, 659 ваканттык орунга жалпы 1559 талапкер документтерин тапшырып, 1186 талапкер сынакка катышкан. Экинчи айланпанын жыйынтыгы боюнча 310 орунга мүдүр тандалып, калган 300дөн ашык бош орун калды. Министрлик директорлукка талапкерлигин койгондордун көпчүлүгү босого балдан өтө албай жатканын айтат. Жобо иштелип чыкканда билим берүү системасын өзгөртө ала турган, тажрыйбалуу, толеранттуу, жаңы көз караштагы адамдарга басым жасалган. 7 жылдан кем эмес педагогика кызматта иштегендерге укук берилген. Андан тышкары ошо жогорку педагогикалык билими болуш керек. Эгерде бул талаптарга ээ болсо, мугалимдер же болбосо катардагы мугалимдер эле же болбосо мурдатан бери иштеп келе жаткан тажрыйбалуу директорлорго дагы конкурска катышууга укук берилген. Эми конкурстардын жыйынтыгы боюнча жаңы директорлор да дайындалып атат. Ал эми мурда директор болуп иштегендер дагы кайрадан өзүнүн ордуна келип конкурстун жыйынтыгы менен келгендер да бар. Коомчулукта директорлорду тандоо сынагында 5 жылдан узак мөөнөттө иштеген мектеп жетекчилери кайра эле орундарын сактап калганын айткандар да арбын. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, эл өкүлү Марлем Маматалиев директорлор үчүн сынактарда коррупция фактысы болушу мүмкүн экендигин айтып чыкты. Депутат Ош облусунун Ноокат районундагы Атишев жана Чечме Сай айылындагы орто мектептерин текшерүү керектигин билдирди. Директорлордон мына конкурс өткөзүп атабыз. Бул дагы жакшы көрүнүш, туура нерсе. Бирок айрым жерлерде коррупция бар экен, и болуп атыптыр. Мага жеткизген маалыматтардын алкагында мына Ноокат районунда Чечме Сай деген айылда Атишев атындагы мектептерге якобы ошол конкурстан өтпөй калган директорлорду кайра алып келип туруп шайлап коюптур. Баягындай кыргызчылыкка салып, дагы башка нерселерге салып аткан туура эмес. Буну дагы бир сыра карап койсун. Жакшы көрүнүштөрдү, жакшы жетишкендиктерди артынан монтип булгап койгон нерселерге жол бербешибиз керек. Билим берүү жаатындагы серепчи Алмаз Ибраев министрликтин мындай реформасын колдоого алат. Бирок серепчи сынактын ийгиликтери менен бирге кемчиликтери да бар экенин жашырбайт. Кемчиликтери мына жана жогоруда айтып кеткенде бул биринчи жолу болгондуктан азыр муну ошо билим берүү министрлиги муну өткөрүп аткан. Бул ошо менимче алар сөзсүз түрдө буларды эске алышат. Себеби дегенде жанагы документация жагынан болгондо да бул азыр мына биз
заманбап заманда жашап атпайбызбы? Бизде деген азыр бардыгы тең цифровизация убагында. Документацияны эч ким бирок кабыл ала албайт. Бирок мындай жетпеген документацияны кабыл алуу деген жок. Бардыгы тең электронный порталда загрузка болот. Демек ал жагы чечилген экен. Мындайча айтканда адамдык фактор аралашпаса эле главное ошондо коррупция болбойт. Ал эми Кыргыз улуттук университетинин доценти Бердибек Жумабаев кээ бир талапкерлер теория жакта мыкты болушуп, бирок иш жүзүндө коллектив менен иштөө тажрыйбасы начар адистер тандалып калышы мүмкүндүгүн айтат. Ошондуктан министрлик бул маселени тыкыр изилдеп чыгуусу кажет. Андан тышкары айрым билим уяларында мектеп директорлордун ушул күнгө чейин аныкталбай жатканы окуу процессине терс таасирин тийгизүүдө. Дегенде концепциясын түзүп алып туруп, жаңы билим берүү системасынын концепциясын түзүп алып туруп, анан ошого ылайык абдан тыкыр салмактап, баалап, анан кийин директорлорду коюшубуз керек. Директор деген башы да туурабы? Бир кирейген мектептин башы болот. Ал азыркы мектеп илгерки мектеп эмес. Азыркы жаштар күчтүү. Ошолорду башкарыш үчүн, ошолорду жолго салыш үчүн, келечек жолго салыш үчүн мыкты директорлорду коюшубуз керек. Туурабы? Ошон үчүн жанагындай каталыктар кетет. Бирок ошол каталыктарды оңдош керек деп эсептейм. Болуп жатат. Билим берүүнүн стандарттарындагы түзгөндө ошондой бир кандайдыр тааныштык, анан кийин каякта бир партиялык саясаттардын немесин адамдар барып алып туруп, биз ошентип будуңдатып, вообще билим берүү системасын ошолор талкалашкан. Буга чейин президенттин жарлыгы менен 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору ээлеген кызматынан бошотулары айтылып, июнь айынын аягында өлкө боюнча 966 мектептин директорлук кызматына сынак жарыяланган. Айта кетсек, мектеп директорлорун тандоонун биринчи айланпасында республика боюнча көрсөткүч жакшы жыйынтык берген эмес. Биринчи турда эле талапкерлердин 65% тесттен өтпөй калган. Мындан улам бош орундарга кайрадан экинчи, үчүнчү турларды өткөрүүгө негиз жаралган. Айтор коомчулукта буга чейин узак мөөнөттө иштеген эски мектеп директорлору кайра эле орундарын ээлеп жаткан учурлар бар экенин айткандар да. Сынак таза, калыс өтүп жатканын билдиргендер да болууда. Билим берүү министрлигинин жаңы директорлорду тандоо реформасы кандай жыйынтык берет азырынча белгисиз. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Жумабаян.